акча насыя бере турган саясат жүргүзүш керекпиз. Биз азыр ким завод, ким цех, ким кооператив, ким колхоз, ким кичинекей цех курам десе ушуларга биз арзан, узун кредиттерди бериш керекпиз. Эмне үчүн дегенде азыр биздин учурда биз ишкерлер акчага муктаж болуп турат да. Ошо кредит бергенден кийин аны ушул экономикага киргизип атабы? Экономика иштеп атабы ошо акча? Эгер ошону баягы көзөмөлдөш керек да. Бизде акча бар. Акча бар. Аны эч кимден баягы сурабай эле. Ошону туура пайдаланышын. Именно ушул акча аз мисалы биз 7 миллиардка жакын кредит беребиз 10%тен баягы дыйкандаргачы. 80% тиги мал чарбасына кетет. Бирок аны анализ кылсак 80% мал чарбасы алып аткан болсо, алар 50%, 60% экономикага барбай атат. Башка жумуштарга кетип калып атат. Бирөөнүн карыз болчу, ушу карызга бердим. Же бир маареке өткөздүм. Мына 1 миллиард 200 болсо, жалпы бюджет 600 миллион бизде мына экономика сылага турган акчабыз бар. Мына ушуларды туура колдонуп, ошону акча кредитти беребизби, же кайсы бир экономикаларга көрсөткүчүндөй көтөрө турган тиги заводдорго, фабрикаларга беребизби, ошону баарын аныктап, ошону жасасак, ошондо анан кийин биздин кандай бир атаандаштыкка татыктуу товарлар чыгып калса, ошондо анан биз ушул Таможня союзга чыга алабыз. Мына Россияда, Казакстанда жүргөн мигранттар бар. Ошол мигранттарды да колдонуш керекпиз да. Алар ушу Россияда, Кыргызстанда рынокту жакшы билишет. Ошолар менен байланышып, биздин товар, кайсы товар керектигин так билип, алардын дагы чакырып бул жерде мындай көлөмүн, сапатын баарын көрсөтүп, аларга дагы мүмкүнчүлүк бериш керекпиз да. Кичинекей цех болобу, башка цех болобу. Биз ушул дүйнөлүк соода уюмуна биз кирдик. Азыркы учурда Таможенный союзга кирдик. Бул окшош. Дүйнөлүк соода уюмуна киргенде 100ге жакын мамлекетке бизге базар ачылган. Бирок алар айткан, өзүңөрдүн товарыңарды биздин эл аралык стандартка татыктуу болсун деп. Мисалы Арабстанда койдун этин, малдын этин бергиле деп, бирок ушул стандартка бергиле деп, мына бере албай атабыз. Эмне үчүн дегенде бизде стандартка ылайыктуу жок. Бул жерден чыккан товарды биз товар катары сатыш керекпиз. Сырье эмес, товар катары аны переработка менен биз товар кылып, мына стандартка ылайыктуу көрсөтө алсак, ана ошондо бизден товар алып кетет. Мына ушундай оперативдүү түрдө тезирээк иштеш керек.